Азыркы БСК боюнча айтсам, бул банковское сопровождение контрактов бизге эртерээк болуп калды да. Анткени буга чейин биз даярданган жокпуз. Азыр эми кыйналып атабыз. Кандай договор түзөбүз? Договор түзгөндөн кийин биринчи банкта менен банкка барып счет ачып, основной спецсчет кылып, андан кийин заказчик менен договор түзүп, андан кийин в течение 10 дней личный кабинет ачылып, андан кийин ага разрешение берет экен, ага логин, пароль бериш керек экен. Ошо менен азыркы иштеп аткандардын баары кыйналып атышат. Биз эми баштап атабыз. Тендерди эми уттук. Эми баштап азыр мен банктан счет ачкан документ даярдап тапшырып койдум. Анан бир документ даяр эмес деп атат, ошону даярдап эми тапшырам. Пока иштей элек мен. Эми иштеп аткан фирмалардан угуп атабыз, кыйналып аткандарын. Анткени азыр ошол счет ачкан банкка, именно ошол банкка биздин поставщиктер, они идут как соисполнители. Алар деген ошол жерге счет ачыш керек экен. Биз Жалал Абад шаарынан болгондуктан бизге счет ачыш кыйын болуп калат. Анткени бизге поставка металл, пиломатериал дегендер баары тең Бишкектен келет в основном. Анан кийин алар келип биздин банктан ачабы кандай болот, ошонусун пока мен биле элекмин. Эми баштайбыз, наверное. Ошол анан ар алган материалга мык болобу, эме краска болобу, отделочный материал болобу, баарына тең ошол сатып алган биздин поставщик счет ачыш керек экен. 3 банктан. Бизде только 3 банк эле иштейт экен. Башка банктарга менен иштегенге болбойт экен. Анан кийин ошол документтердин баарын жана кабинетке загрузка кылып, анан карап, анан иши кылып волокитасы кыйын көп экен да. Ошол системаны кичине 1,5 ай үйрөтүп, бизди окутуп, даярдап, анан киргизсе болмок. Башында пилотный деп аткан, ошо пилотный кылып, хотя бы бир центрден Бишкектен 1-2, Бишкектин бир 4 районунан 4 объектти баштаса болмок эле, показательный кылыпчы. Вот так деп. Азыр эми баары тең жүгүрүп кыйналып жүрүшөт.